Акунбаев менен баратканда күн батыш тарапты көрсөтөчү. Карачы. Мисалы үчүн Абай менен мыкты знактар жок да. Азыр негизи шаардын көп жерлеринде ушундай знактар жок, которые висят же. Движение направлениясын көрсөтөт. Эмнеге ошо знактар жок болуп кетти вообще? Байтик Батырдан Абдрахманов ылдый жактарды анча-мынча Бөкөнбаев жактарда алмаштырган да, жакшы кылып. Узун кылып элечи белгилеп коюп светофордун үстүнө. Ошондой жазайбы же кандай же жазаса на месте ошону жазаган илип атканда алпса болбойбу дейм да. Знактар жок. Көп жерде бардак да. Кулатовдон деле солго кайрылып аткандар бар, ылдый барып атканда. Горкийден деле солго кайрылып аткандар бар. Ал жакта знактар жок ужечи. Шуну кандай билесиңер? Мен айтып аткан көйгөй. Байтик Батыр менен Горкий кездешкөндөрү. Тоже мыкты эч кандай знактар жок. Илинен эле салынган да. Азыр классты көрсөм ошондой эле да. Мына ошо знактар жоктогондуктан мындай беспредел да. Мынтан кайрылган атабы же разворот кылган атабы айтор болбойт да бул жерденчи. Мына дети Кулатовдон деле байкаса болот. Байтик Батыр менен ылдый баратабыз. Түндүктү көчтөй. Көрдүңбү? Знактар эчтеке жок. Анан, конечно, башка жолдун белгилери эле турат, направление движения көрсөтүпчү. Бирок буга көңүл бурбайт экен да. Маяктан деле солго кайрылып, бурулуп, разворот болуп ушинтип экен. Тыгынды андан итак эле тыгын болсо, андан дагы көбүрөөк тыгын жаратышыпчы.